Айылыбызда жылкы баласын барктап келген. Ата-бабаларыбыз илгертен көчмөндө орунда жылкынын күчүн колдонуп, тиричилик кылышкан. Айтсак, аларды жүк ташууга гана иштетпестен аңчылыкка, ошондой эле жоо келсе баатырлар ат үстүндө найза сайып душман мизин кайтарган. Эл ичинде жылкы баласына байланышкан накыл сөздөр, макал лакаптар бекеринен айтылбаса керек. Анан дагы байыркы адамдар бул ыйык үй жаныбарын алгачкылардан кылып колго үйрөткөнүн тарых булактары айгинелеп келет. Бүгүн биз дал ошол жылкылар тууралуу кеп козгойбуз. Аны менен катар эле күлүк таптап, өз өмүрүн сүйүктүү ишине арнаган саяпкерлер жөнүндө дагы айтып беребиз. Керим Өмүралиев бул саяпкерди ат сүйүүчүлөрүнүн бардыгы тең жакшы таанышат. Себеби ал эс тарткандан баштап жылкы жалынында торолуп, андан соң бойго жетип калган бүт өмүрүн саяпкерлик кесипке арнаган. Бүгүнкү күнү Керим мырза Кыргызстанда гана эмес, коңшу казак жергесинде дагы атагы алыска чыккан мыкты саяпкер болуп эсептелет. Ат чеберинин колунан нечен күлүктөр чыгып, байгелүү орундарды бүгүнкүгө чейин багындырууда. Бишкек ипподромунда 80 жылдардан бери иштеп келатам, бала кезден кызмат кылып ушул жерде ат чаап, ат таптап, бала кезде ат чаптык. Азыр эми тренерлик кызмат кылам. Аттар менен иштегенибиз көп жыл болуп калды. 37 жыл болуп калды уже. Көп жылдан бери ушул жылкылар менен чоңойдук. Азыркы убакта ат таптап, балдарды тарбиялап, аттарды өстүрүп чаап атабыз. Быйыл 2017 жылга жаңы жаш жылкыларды үйрөтүп, тарбиялап, ошо 17 жылга даярдап, сезонго даярдап атабыз. Былтыркы жылыбыз, 16 жылыбыз жаман жыл болгон жок. Жакшы жылдардан болду. Кочевник оюн өттү. Дүйнөлүк всемирный игры кочевников болуп. Ошондо жакшы ийгиликтерге жеттик. Аттарыбыз байгелүү болду. 2 алтын алдык. 2 алтын, 2 күмүш уттук. Гладкий скачкиден 2400 метрге Пайнинг Даймондс деген атыбыз биринчи келди. Ээси Мамбет Айтып Турсуналы деген байке. Ал Турсуналы байке да көп жылдан бери ошо ат кармап, ат чаап жүрөт. Ошо аттын, ушу күлүктөрдүн ээси. Ал кишинин дагы бир кунаны Кунанбайгеде кочевникте биринчини алды, алтын медаль алды. Саяпкердин айтымында күлүктү күлүк кылыш үчүн талыкпас эмгек гана эмес, жылкы баласынын жан дүйнөсүн түшүнүп, ага сезимтал, кылдат мамиле кылуу абзел. Ошондо гана анын тилин таап, тиешелүү деңгээлде машыктырып, атак даңкка жеткирүүгө болот. Аттарды чыгарыш үчүн эмгек керек. Атты суутканды билиш керек, атты жакшылап суутуш керек, кыш менен монтип тренировка жасайбыз аттарды, туура тарбиялап өстүрүш керек атты. Ошонун убагында жемин-чөбүн жана витаминдерин убагында берип, жакшы багыш керек атты. Жакшы багып, жакшы суутуп, жакшы тарбиялап өстүрсө анан күлүк чыгат. Ал эми белгилүү саяпкер көптөгөн белгилүү күлүктөрдү машыктырып, таптап чыгарган. Алар Кыргызстанда эле эмес, коңшу мамлекеттерде дагы алыскы, ошондой эле жакынкы аралыктарга чабылып, Кыргызстанга байге алып келишкен. Мындай жетишкендиктер албетте мыкты саяпкер Керим Өмүралиев жана анын чабандесине гана таандык. Себеби күнү түнү талыкпас үзүрлүү эмгектин арты менен гана ийгилик жаралып, жыйынтык чыккан. Айтсак, Союз убагынан айтып келсек, көп илгери 80 жылдары, 90 жылдары погром деген күлүктөр бар болчу. Жакшы чоң Тоголок молдонун 130 жылдыгын уткан 40 километрге. Дагы Здурали деген күлүк болду. Казакстанда, Кыргызстанда чоң байгелерди алып жүрдү. Пленник деген жорго кыз болду.
Ал жоргобуз дагы чоң байгелерди алып жүрдү. Казакстанга барып кубок президентти алды. Тачанка деген күлүгүбүз болду. Зайка деген, Лакшери деген күлүгүбүз бар болчу. Курманжанды аткан 200 жылдыгын уткан. Хусейин Карасаевдин 100 жылдыгын уткан. Андан сырткары Каролина деген байталыбыз бар болчу. Куйручукта биринчи келди. Куйручуктун байгесинде Аламан байген утту 140 жылдыгында. Так, Тел тору деген бар болчу. Алда Сөңкөлдөн ошо биринчиликти алып, президент Отунбаеванын, Роза Отунбаеванын колунан ачкыча алганбыз машина өтүп. Азыркы убакта Ганг деген жоргобуз чыгып атат. Аны менен Казакстандын кубок президентин уттук. Качевник, биринчи качевникте 3-чү болду. Экинчи болгон жоргодон, биринчи качевникте. Экинчи оюнда качевниктин 4-чү болду. Ошондой эле Ат Сарайда былтыр өткөн көчмөндөр оюндарынын жеңүүчү аталган күлүктөрү дагы бар. Сайыпкер тулпарлар жана алардын жетишкендиктери жөнүндө дагы айтып өттү. Бул ат өзү Франциядан келген ат. Өзү 6 жаш болду быйыл. 2007 6 жаш болот. Өзү аты Finding Diamonds. Өзү былтыр 2016 жылы Казакстанда 2 жолу байге утту. Приз элита, приз Казахский СССР утту. Былтыр экинчи көчмөндөр оюнунда биринчиликти алды 2400 метрге. Азыр Кыргызстандын да номер 1 ушул жылкы эң мыкты, Кыргызстандын эң мыкты күлүгү деп койсок болот. Былтыркы сезондун 2016-нын. Бул болсо, бул жигит болсо ушул Аваскан, Каныбек уулу Аваскан ушул жигит чаап жүрөт постоянно. Ушул жигит байгени алып атат. Все, внимание! И открытые! Настал приз элиты группа 1. Дистанция 2400 метров. Не спеша приняли жокеи старт. Вперед выходит Праукис вместе с Таймасом. Таймас, Праукис. Тут же Магнат Голд на 3-й позиции. Сапой на 4-й позиции. Мурагер на 6-й позиции. На 5-й позиции Сапой. Тайман. Файдин Даймонс. Давайте поприветствуем участников. Таймас выходит вперед. Три корпуса впереди. Таймас впереди, на 2-й позиции Праукис. Тут же внутренний профиль, белый камзол, красный корпус. Файдин Даймонс. Магнат Голд на 4-й позиции. Сапой на 5-й позиции. Мурагер на 6-й позиции. Вперед поворот, белый уклон. Таймас впереди, корпус. На 2-й позиции Файдин Даймонс. Внутренний полевой бровкой. Внешний полевой бровкой идет Праукис. На 4-й позиции Сабой. На 5-й позиции Магнат Голд. Скачку замыкает Мурагер. Остается лидер скачки. 8 корпусов. Вперед выходит Праукис. Шея впереди. Фейдин Даймонс на 2-й позиции. На 3-й позиции Магнат Голд. Таймас. На 4-й позиции Сабой. На 5-й позиции. На 6-й позиции Мурагер. Не спеша, пока ведут участники скачут. Тут добавляет Таймас. Выходит вперед пол корпуса. Таймас впереди. На 2-й позиции Праукис. На 3-й позиции Фейдин Даймонс. На 4-й позиции Магнат Голд. Сабой на 5-й позиции остается, а Таймас за 5 корпусов. На 6-й позиции далеко отстает Мурагер. Таймас впереди. Ну, Фейдин Даймонс не дает ему далеко уехать. Добавляет. И они идут в голову. Фейдин Даймонс и Таймас. Ну хорошо потянулся с собой на 3-й позиции. Добавляет хорошо. И поравнялся вместе с Фейдин Даймонсом Таймас и собою. На 4-й позиции Магнат Голд. На 5-й позиции Праукис. Хорошо добавляет Мурагер. Перемещаемся до него скачки. Фейдин Даймонс впереди, корпус. Собой на 2-й позиции. На 3-й позиции разделяет Магнат Голд вместе с Таймасом. На 5-й позиции Мурагер и отстает Праукис. Фейдин Даймонс впереди, корпус. Собой тут же рядом на хвосте. На 3-й позиции Магнат Голд. На 4-й позиции Мурагер. Хорошо добавляет Мурагер. Последний поворот. Смотрите, как финишную прямую. Фейдин Даймонс впереди. Но собой тут же рядом. С собой в палках все участники и лошади. Мурагер на 3-й позиции. Фейдин Даймонс вместе с собой. Собой не сдается внутренней бровкой ведет жокей. Скачку. Собой Фейдин Даймонс. Магнат Голд и Мурагер. Последний с 10 метров. Борьба идет за первое место. Фейдин Даймонс. Собой Магнат Голд и Мурагер. И Фейдин Даймонс выигрывает вторую скачку в сезоне.
Вот что еще надо в этой жизни. Стабильность, как она проявляется на его скачках. И это самое главное подарок для владельца. Фейгин Даймондс выигрывает призовик. Бул сиздер көрүп турган күлүктүн аты Байтору. Ал дал ошол көчмөндөр оюндарында байгел орунду жеңип алган. Саяпкер Керим мырзаны таанып билгендер анын жакшы гана сапаттары бар экенин белгилешет. Алардын арасында жогорудагы белгилүү күлүктөрдүн ээси дагы бар. Турсуналы Мамбетаитов белгилегендей, саяпкер болуу дагы оңой олтон кесип эмес. Ал чыныгы жылкынын мүнөзүнөн баштап анын турпатына чейин билүүнү талап кылат. Айтсак, кандай билерман саяпкерлер чанда гана саналуу эле кездешет. Саяпкер ошол эми аттарды өңүнөн, түсүнөн, бүткүл денесинин түзүлүшүнөн бери байкап билип турат. Аттар өзүнүн мүнөзү менен ток экенин, ачка экенин, настроение мындай көңүлү жакшы экенин, жаман экенин билгизип турат. Ошонун баарын билип, анан улам даярдайт. Аттын абалына жараша мамиле жасаганды үйрөнүп бүтөт да саяпкер деген ошо. Мына бизде Өмүралиев Керим иштешип жүрөбүз чогуу бирге. Керим тек кичинекей бала кезинен баштап ат менен иштеген, 50ден ашканга чейин ат менен иштеп келатат. Аттар менен баардык аттардын сырын билет. Ошондой эле эмгекчил, аракетчил, өзү аябай тыккан. Мисалы мына ошол Керимдин ушуга чейин Керим кеминде Казакстандан бери барып иштеп келди, Москва, Украинага чейин барып иштеп келди. Казакстан менен Кыргызстандын ичинде эле бир 40-50гө жакын машиналарды утту. Керимдин даярдаган аттары. Бул күлүктөрдү баккан ат сарайда кезинде атактанка жетип көптөгөн байгелерди жеңип, ардактуу эс алууда жүргөн күлүктөр дагы бар. Алар өз кезегинде чабылбаса дагы асыл тукум жылкыларды өндүрүшөт. Ушундай күлүк аттарды тарбиялап, күлүк тайларды, күлүк кунандарды, күлүк байталдардын тукумдарынан каалоочулар болсо сатып алабыз дегендерге сатабыз. Мына ошонун ичинде бир канча тайларды, күлүктөрдү элдерге сатып, биздин алган күлүктөр, бизден алгандар дагы байгелүү орундарда ээлеп жүрүшөт. Белгилүү болгондой, жаракат албаган мыкты күлүктү 6 жашына чейин чапса болот. Аны менен катар жылкылардын арасында мыкты жүгүргөн ургаачы күлүктөр дагы жок эмес. Саяпкерлердин айтымында, эркек күлүк көрсөткөн жыйынтыктарды ургаачылар деле оңой эле жаратып коет. Ошондуктан эркек күлүк күчтүүрөөк деп айтууга болбойт. Сыймык Келдибек уулу жаш чабандестердин бири. Ал келечекте тажрыйбалуу саяпкер болууну тилек кылат. Айтымында бала кезинен эле атка жакын болгон. Ал эми ат сарайда алгачкы карьерасын баштоо анын көздөгөн максаттарынын биринчи кадамы эле. Эми минтип алгачкы кадам аткарылып, болочок саяпкердин тушоосу кесилди. Ал чоң байгелерге ат салышпаса дагы, күлүктөрдү машыктырып, көкүрөгүндөгү моокумун кандыруу менен бирге аргымактарды таптап, мелдешке даярдап келет. Мен өзүм айылдан ат менен жүрчүмүн. Ошо анан ат менен чаап кызыгып, ошо аттардын эмне жеп, эмне эметкенин билейин дедим. Өзүм да ошо атка жакынмын. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте Керим айкедей чоң тренер болгум келет. Ошо Азыр эмне кыласың? Ошону айтып бер. азыр аттарды минебиз. Азыр ошо ат тазалайбыз, аттардын чөбүн беребиз. Кечки тамагын даярдайбыз. Өзүң азыр мындай таптайсыңбы? Тренировка. Азыр өзүм минем. Кыйын эмеспи менген? Жок, кыйын эмес, эми билбейм, оңой эле. Бүгүнкү күнү саяпкердин алдыда дагы аткарылып турчу иш пландары арбын. Алардын бири Ноорузга карата күлүктөрдү даярдоо. Күнү түнү ат менен күн кечирген Керим мырза өзүнүн өмүрүн жылкысыз элестете албаганын айтат. Себеби саяпкерлик кесип, анын бүт өмүрү, күнү жана жашоосу болуп калган.